жердин биринчи катмарын ошо топурак, үстүңкү топурак, анан негизи жердин эң жетинчиси ядро деп турат да. Анан ар бир геологдор жакшы түшүнөт. Ар бир катмара бар, эң жетинчиси ядро. Жердин ортосунда центрде ядросы турат да. Ошол жердин 7 катмарын изилдеп келип, анан өзүң өтүп, эң кызыгы адам өзү жерге окшош болуп турбайбы? Мусулмандар туура айтат, адам топурактан жаралган деп. Топурак өзү 7 катмардан турса, адам 8 катмардан турмакпы? Ошол сыяктуу адам өзү 7 болуп, адамдан кийин асман 7 болуп деген. Асман деген сөз эмне? Биринчиси атмосфера, биосфера, стратосфера, ушундай бөлүнүп кетет. Астрономдор аябай жакшы билет аны. Денеден кийин жан да, жандан кийин менталдык дүйнө, астралдык дүйнө, эфир дүйнө, ушинтип акыркы ушинтип бөлүнөт да. Ушундай эфир деген бул көзгө көрүнбөгөн энергетикалык дүйнө да. Адам карабайсызбы? Мисалы үчүн биринчиде адамдардын сүйлөгөндөрүн байкасаңыздар, адам өз жандан турат. Жан бул өлбөс. Төрүлгөндө эмес, өлбөйт да калчы. Жандын жанында эс тутум деген нерсе бар. Память орусча айтканда, эс тутум да өлбөйт экен көрсө. Ошондон улам баягы ДНКдагы памяттардагы укмушлар изилдеп атпайбы? Биз байыркы эл экенибизди баары бир эч ким айтпаса дагы ДНКда жазылуу ал нерселер ойгоно берет экен да. Баягы гени сөөгү жетилип деген сөз бар го Манаста. Ошо ген менен сөөгү жетилгенде негизи генийлер качан төрөлөт? 7 атадан бир барып төрөлөт экен. Дагы эле ошондой. Мисалы үчүн Айтматтын баласы эмне үчүн Айтмат болбойт? Көрсө гендери да эс алат экен. 7 муун өткөрүп бирөө болот экен. Анан калган учурда эс алат экен. Ошонун дагы сыры мындай тереңдери катылган да.